Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков башында турган министрлер кабинети былтыр апрель айында ишке киришкен. Анда көп иштер жасалат деп убадалар берилген. Жыл айланып өкмөттүн отчет бере турган маалы да келди. Бул сапар министрлер кабинети депутаттардан оңой кутулбай турганы байкалып калды. Себеби жогорку кеңештин ар бир отурумунда өкмөттүн дарегине айтылган сын пикирлер арбыды. Депутаттардын айтымында министрлер кабинети тарабынан көзгө басаарлык ири долбоорлор иштелип чыгып жүзөгө ашкан жок. Билим берүү жана ички иштер тармактарында реформаларды баштайбыз деп төш каккандары менен бул айтылгандар азырынча кагаз жүзүндө гана турат. Региондорду кыдырып, саясий интригалардан алыс болуп, ошого басым жасап иштегени байкалат. Бирок ошол эле убакта кемчилиги дегенде бул эми жалпы өкмөттө азыр бир чоң секирик болгон бир дагы улуттук чоң долбоорлордун ишке ашканын биз көргөн жокпуз. Ошол эле мисалы милициянын реформасы, же болбосо билим берүү тармагында, же болбосо коопсуз шаар тармагы боюнча, коопсуз шаар долбоору боюнча бир дагы көзгө көрүнүп, мындай бир жарк эткен эл мындай бар экен го дей турган бир чоң нерсени биз көргөн жокпуз чындап. Эл мындай көп байкаган жок. Эми баягы күнүмдүк иштери жаман эмес. Бирок мен биздин өкмөттү башкарган адамдар, өкмөт өзү негизи бир чоң долбоорлорду эл күтүп аткан бир мындай ири долбоорлорду ишке ашырганын күтөт элем. Өкмөт коопсуз шаар долбоорун киргизе албай жатканына 5 жылдын жүзү болуп баратат. Андагы тендерчири ушул күнгө чейин аягына чыга элек. Жакын арада да ишке кирбечүдөй. Ошол эле убакта министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ар кандай былык иштерде ысымдарынын чыгышы коомчулукта бир топ күмөн ойлорду жаратып койду. Мисалы, бир ай мурда башкы прокуратура мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашовду иштен алуу сунуштамасын берди. Ага анын Максим Бакиевке таандык болгон жер тилкесин башка жака каттоого уруксаат берүүсү негиз болгон. Бул боюнча түзүлгөн мекемелер аралык комиссия бүгүн эртең жыйынтыгын чыгарганы турат. Андан тышкары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна айтылган сындарда бир топ. 3 жылдан бери Мегаком ишканасын сата албай, анын наркы уламдан улам ылдыйлап жатат. У меня, наверное, очень много вопросов к фонду госимущества. Мисалы, менде мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна суроом көп. Эми азыр алардын жетекчилиги алмашты. Жаңы жетекчилик мекемеге тартип орнотуп ишти жөнгө салат деп ойлойм. Болбосо өлкөдө мамлекеттик мекемелерди башкаруу тармагында көйгөйү чоң экени байкалып калды. Биз бул дагы ишкерлик экенин, болгондо да өлкөнүн пайдасы үчүн иштей турган ишкерчилик экенин түшүнүшүбүз керек. Демек, ал жака мыкты менеджерлер керек. Учурда бул тармакта башаламандыктар көп. Муну моюнга алышыбыз зарыл. Бир топ мекемелер бюджетке пайда алып келгендин ордуна чыгым гана алып келип жатат. Ошондой эле былтыркы жылдын эсеби менен бажы жана салык төлөмдөрүн чогултуу пландары аткарылган эмес. Чогулбай калган салыктын көлөмү 8 миллиардка жакын. Бул маселе тармактык комитетте каралып жатканда депутаттар бюджеттин аткарылбай жатканынын жоопкерчилиги толугу менен министрлер кабинетинде экенин белгилешкен. Ошол эле убакта ЭАЭПтин алкагында жүргүзүлүп жаткан иштер чабал болуп жатат. Мунун кесепетинен тонналаган айыл чарба продукциялары эт сүттүн тышка чыгуусу кыйындоодо. Жетишкендиктер ушул кризистин убагында негизги маселелердин баарын өкмөт чечип атат. Айлык маселесин, экономикалык маселени, кышкы, жазгы даярдыктар, мына кышты өттүк, Кудайга шүгүр, жаман эмес, жакшы. Ушулардын баары өкмөттүн жакшы иштеген маселеси. Кемчиликтери ЕАЭСтин деңгээлинде көбүрөөк активдүү иштеп, ошол интеграция маселеси боюнча бир топ иштерди жүргүзгөндө өзгөчө жанагы экспорт маселесин, ушул багыт боюнча кичине кетенчиктеп калды. Бул кемчилик деп эсептейм. Эмнеси болсо да өкмөт жакында отчету менен жогорку кеңешке келет. Аткарылган иштерге жараша депутаттар да өз баасын беришет. Бирок дал ушул министрлер кабинетин түзгөн коалициянын маанайына караганда өкмөт канааттандырарлык деген бааны алуусу кыйынга турат. Акмарал Сабатар, Бакыт Кошалиев, НТС.